Бардыгы мындай болду. Мен Кулунду чек ара заставасынын башчысы капитан Акмажиев. Кулунду чек ара заставада болчумун. Ал деген Кулунду айылына жайгашкан. Бул максат чек ара посту. Бул да мага караштуу. Максат чек ара постунун башчысы мага баяндама берди. Тажик Республика тарабында адамдар көбөйүп атат деп, скопление болуп атат деп. Скопление болуп атат баяндама бергенден кийин мен айдоочум менен сразу тез убакытта жетип келдим. Жетип келсем, чындыгында эле Тажик Республикасынын чек арачылары ушул жерде аябай көп чогулуп туруп, примерно башында бир 30-40 адам болчу. Андан кийин бир жарым сааттан кийин эле көчүрмөн техникалар менен кирип келишти. Көчүрмөн техникаларын токтотушту. Бир 41 сааттан кийин эле уже булар миномет жана ошондой эле көчүрмөн техникалар менен максат чек ара постуна кол сала баштады. Адамдар биринчи келген жок. Где-то 1,5 сааттай булар миномет, БТР менен эле максат чек ара постун өрттөп жок кылышты. Андан кийин гана жөөчөн адамдар. Анын ичинде гражданский кийимдер менен да жүргөн и формачан да жүргөн, бардыгы курал менен болгон. Негизи сиздердин маалыматыңар бар беле ошо алар кол салат деген? Жок, мындай масштабдык түрдө кол салуу маалыматтар бизде жок болчу. Адамдар чогулуп атат дегенде пограничный инцидент болот деген эле ой менен кабыл алганбыз биз. Пограничный конфликт, пограничный инцидент ар дайым эле болуп турат бул такталбаган аймактарда. Ошондой эле кабыл алганбыз. Бирок ошого карабастан биз дагы ушул чек ара постунун өздүк курамы менен коргоонун алганбыз. Бирок тилекке каршы көчүрмөн техникага күч жетпей, анан балдардын өмүрүн сактоо максатында акырынан жылып айылдын чекесине чыктык. Бул ошол тажик тараптан агрессия болду деп эсептейсизби? Кандай ойлойсуз? Тажик тараптан агрессия өтө эле болду. Потому что деген акыркы ушул посттон чыгып атканда посттун заборунан секирип кирип атты. Биз тарап ок атып аттык, гранаталар утуп аттык, жыгылып атты. Бирок аркасынан эле секирип кирип атты. Корку сезим болгон жок буларда. Аллаху акбар деп өкүрүп кыйкырып эле кирип атты. Жыгылып атты. Бирок корку сезим болгон жок. Наоборот күчөп атышты. Анан биз айылдын четине чыккандан кийин эле ушул жерге булар кирип келди. Эки жактан БТРлер менен кирип келип эле ушу айылдын башында өртөп башташты. Айтсаңар, ошо сиздердин пост канчалык деңгээлде жабыркады? Анан сиздердин жоокейлер арасында жабыркагандар болдубу? Алар кандай алды? Максат чек ара посту 100% жабыркады. 100% жабыркады. Өздүк курамдын ичинде бир жарадар болду, жеңил жарадар. Экинчиси жарылган минометтин осколкалары моюн жагынан кесип кетти да. Өлүм болгон жок. Тетигинде айттыңыз го, жана аткандагы немеси ишиги болду деп. Мына 120 мм немелерде бетонду тешип кеткен да. Бул оор техника деп эсептелет да.